Menin жүрөгүм токтоп калмайынча, ал кайгылуу окуяларды айта берем. Советтик системага каршы чыккан ак чубак көтөрүлүшүн катышуучусу Мүсалы Сокур бул кебин өмүр бою айтып өткөн экен. Ак чубак көтөрүлүш боюнча талаа материалдарды топтоп жүрүп, ат башы айылынын тургуну Мүсалынын кызы Зарыл апага жолугуп калдым. Зарыл апа 4 жашынан тартып 16 жашка чейин Азиз атасына көз болуп, эл аралатып жетелеп жүргөн экен. Мүсалы Сокур менин жүрөгүм токтоп калмайынча, ал кайгылуу окуяларды айта берем деп калчу тура. Совет мамлекетинин коллективдештирүү саясаты кыргыз эли үчүн кайгылуу тарыхый барактарынын бири болгон. 1930-жылдары алыскы ат башы аймагындагы туташ коллективдештирүү мезгилинде жерлерде мамлекетке белгиленген план боюнча дан жойноо жана мамлекетке төгүү маселеси тоолуу аймактарда токтоосуз жүргүзүлө баштаган. Айдоо аянттары дээрлик жок болгондуктан ал жердегилер мал жандыктарын сатып эгин алууга аргасыз болушкан. Совет бийлигинин коллективдештирүү саясаты мыйзам бузуулар, зордук зомбулук, адилетсиздик, адамдарды кордоо жол менен жүргүзүлгөн. Ата бабалардын басып өткөн тарыхында көчмөндүк менен тиричилик өткөргөн эл азаздан отурукташып, колхоз-совхоздор негизделип, жер иштетип, мамлекетке дам планын тапшыра баштаган. Мындай катачылыктан улам карапайым калктын совет бийлигине нааразылыктары күч алган. Ошентип, айрым топтор коллективдештирүү саясатына ачыктан ачык каршы көтөрүлүшкөн. Атап айтсак, ат башыда советтик системанын коллективдештирүү саясатына каршы 1931-жылы черик же болбосо элдин айтымындагы ак чубак көтөрүлүшү чыккандыгы маалым. Бул көтөрүлүштүн жетекчилери катары Абдылда, Кулчун, Сүйүндүк, Турсундар болушкан. Сүйүндүк азыркы Акмүз айылынан, Тегин Моңолдор уруусунан. Аны көргөн аксакалдардын айтуусунда орто бойлуу, өтө чапчаң, бай деле эмес, орто чарбалуу болгон экен. Советтик системанын куру жала куугунтугунан биротоло жүрөгү муздаган, ал өзүнө санаалаш, таламдаш адамдардын тобун түзгөн. Аталган топтун активдүү катышуучусу Турсун көзгө атаар мерген болгон. Кийин алар советтик системанын куугунтуктоолордун айынан ат башыдан Кытайга качууга аргасыз болушуптур. Качкындардын артынан советтик аскерлер из кубалап олтуруп, ок жаадырып, бейкүнөө адамдар набыт болушкан. Ат баш аймагынан качып, Көк Аргын суусунун жээгине 200 адам советтик аскерлер тарабынан аеосуз атылып ташталгандыгы маалымдалат. Советтик системанын коллективдештирүү саясатына каршы 1930-34-жылдары Кытайга карай эмиграциялык кыймыл күч алганын архивдик маалыматтар тастыктайт. Кытайга Кыргызстандын ат башы, Тогуз Торо, Жетөгүз, Каракол, Ысык көл, Алай Күлчө, Өзгөн жана башка аймактарынан качууга туура келген. Бул макалада Сүйүндүк Турсун менен бирге совет мезгилинде Кытайга аргасыздан журт которгон Акмоюн айылынан чыккан 13 жаштагы Мүсалынын аянычтуу тагдыры баяндалмакчы. Совет бийлигине каршы 1931-жылдардагы ак чубак көтөрүлүшүнүн көмүскөдө калган тарыхын бир адамдын тагдыры менен чагылдырууга аракеттенип көрөлү. Мүсалы комуз, ооз комуз черткен ары таланттуу адам болгон. Анын коңшу айылдан куда түшүп колукту кылып ала турган кызы да болгон экен. Бирок айылында болуп жаткан советтик түзүлүштүн тескери саясатына күбө болгон жаш баланы терең ойго салганбы, же балалык байоо сезимиби? Айтор Сүйүндүк Турсундардын тобуна кошулуп кетет. Кытайдын Кичи Кашкар, Акчи, Карачи аймактарында байырлашып, Сүйүндүк, Турсун өз алдынча советтик системага каршы турган 500 адамдан турган топ түзгөн. Мүсалы колунан көрү төгүлгөн уста болгондуктан Сүйүндүк менен Турсундун басмачылык тобунун тигүүчүсү болуп, топтун жигиттеринин атайын аскер формаларын Мүсалы тигип берген тура. Үзөңгү куушта бүгүнкү күндө Сүйүндүктүн кароолу аталган аска бар. Ал жерден ат баш аймагы
алаканга салгандай көрүнүп турат дешет. Сүйүндүк колхоздун малын тоноп, карапайым халкка таратып берип, ачкачылыктан сактап калгандыгы боюнча да маалыматтар кездешет. Советтик аскерлер куугунтук иштерин Кытай аймагына чейин жүргүзүшүп, Абдылда, Кулчун, Сүйүндүк, Турсундун тобун колго түшүрүү үчүн ыкчам аракеттерди баштаган. Буктурмада Сүйүндүк, Турсун окко түшүп, айрымдары колго түшүрүлөт. Мүсалынын кызы Зарлапанын атасынан уккандар: биз өргүп жаткан эки ачканын ортосуна советтик аскерлер аэроплан менен келип, окту жамгырдай жаадырып жатты. Коркуп кетип, эмне кылар айламды таппай калдым. Эмне кыларымды билбей, аскадан боюмду таштадым. Аскадан учуп баратканда урчук таштын учу көзүн тешип өтүп, бир көзүнүн кареги агып түшүп калыптыр. Бир топ убакытка эсим ооп жыгылып, жанымдагы иним базарчыны да ал аламатта таппай калдым. Эптеп эсин жийип, соолуп калган көзүн колу менен жаап, эмне кылаарын билбей заманы куурулат. Элди советтик аскерлер атканын атып, калганын колго түшүрүп, советтерге алып кеткенин, ал эми айрымдарын Кытайдын түрмөсүнө тапшырып бергендигин эшиттет. Кытайда 10 жылдай тендимиш күн өткөрүп жүрүп, бир көзүнүн залалы экинчи көзүнө өтүп азиз болуп, Мүсалы сокур атка конот. Акыры издеп жүрүп, иниси базарчыны Кытайдын бир түрмөсүнөн таап, түрмө башчысына Сүйүндүктүн жигиттерине форма тиккендиги үчүн эмгек акысына алган баалуу азем буюмдарынын ичинен карындашына белек кылам деген эң баалуу таштар менен кооздолуп жасалган билериктерин тартуулайт. Инисин куткарып, 1947 жылы Кыргызстанга кайтууга бел байлайт. Нарын аймагынын Кызыл белине келгенде Кытайдан качып келе жаткан качкындарды чегарачылар аеосуз кырып, ал жерден да канча сынабыт болушат. Ошентип чегарачылар иниси базарчыны да атып өлтүрүшөт. Көзүнүн азиз экендигине карабай, КГБ кызматкерлери сурак алышып, жандагы баалуу жалгыз шакекти тартып алышыптыр. Акыры азиз экендигин эске алып, ат башыга барууга уруксат беришет. Бүгүнкү күндөгү чегарачылардын күзөтүнүн калдыгы Нарын аймагы. Мүсалы ата 1971 жылы дүйнөдөн кайтат. Өмүрүнүн акырына чейин башынан өткөргөн каргашалуу окуяларды кызына кайра айтып берип жүрүп, бул дүйнө менен кош айтышат. Ошентип, совет бийлигинин акыйкатсыз күч колдонуу саясаты мажбурлоо жолдор менен жүргүзүлгөндүн натыйжасында адам тагдыры талкаланган. Материалды чагылдырган Гүлзада Абдалиева.